Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн АТК-220 тайпасынын студенти Бектемирова Ахмерим, кыргыз адабият сабагынын окуучусу Ажыкулова Актилек эжеге кайтарым байланыш. Касым Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири. Акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. Алгачкы билимди диний мектепте алган. Шаардык орус жергиликтүү мектебинде агартуу институтунда окуган. Эркин Тоо гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген. 1927-30 жылдары Кыргыз СССР эл агартуу комиссары 1928 жылында. Жаңы маданият жолунда журналдык уюштурууга катышып 1931 жылга чейин анын жооптуу редактору болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдеттүү аткаруучусу. Ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучусу. Касым Тыныстанов 1938 жылы репрессиялар учурда эл душманы деген наамга коюлуп атылып өлтүрүлгөн. Касым Тыныстановдун ишмердик жолу институтта окуп жүргөн кезинде эле башталган. Ал 1920-24 жылдары Орис, Ак жол гезиттеринде, Жаш Кайрат, Сана журналдарынын кызматкер болгон. 1925 жылы Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунда кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Ал кызматта 26 жылга чейин иштеп, ошол эле убакытта Эркин Тоо гезитинин жооптуу редакторунун милдетин да аткарган. 1927 жылы Кыргыз автономиялуу республикасынын эл агартуу комиссары болуп дайындалып, 3 жыл эмгектенген. Ушул эле убакытта Жаңы маданият журналынын редактору, 1930-37 жылдарда Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, 3 аянын жетекчиси кызматын аткарган. Кыргыз педагогикалык институтунда лекция окуган. Тыныстанов Кыргыз СССРиндеги 1932 жылы десанттык, 1936 жылы профессорлук наамын алган эң биринчи адам. Касым жаш кезинде кургак учук менен ооруган. Бул оорусу 30 жылдардын башында козголгон. Дарыгерлердин жардамы менен айыгып, жаңы эле иштей баштагандагы эл душманы деген жала жабылып, жашоосунда оор күндөр башталган. Академиялык кечелер театрга коюлуп башталганда 1930 жылдардын 24 февралында жана 6 мартында Кызыл Кыргызстан гезитинин сандарында Алы Токомбаевдин академиялык кечеси тууралуу жана академиялык кеченин тиянагы деген 2 макаласы жарык көргөн. Академиялык кечелер чыгармаларынын мазмунуна карап гана күнөөлөнбөстөн жаш кезинде алаш, ордочолор жана идеалаш болгон деп дагы күнөө коюшкан. 1937 жылы Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1 августта камалган. 1938 жылдын 5 ноябрында СССРдин жогорку аскер сотунун жабык көчмө сессиясында Тыныстановго 1921 жылдын тартып улутчул Алаш Ордо уюмуна, андан кийин буржуазиячыл улутчул версиялык зыянкеч социалдык Туран партиясында жетекчилик тобуна кирген деген күнөө менен коюлуп, атууга өкүм кылынган. Өкүм тез аткарылып 7 ноябрында атылган. 1956 жылы аялы Турдүбүбө тиешелүү органдарга кайрылып, 1957 жылы СССРдин жогорку аскердик соту 1938 жылдын 5 ноябрындагы чечимин жокко чыгарган. 1958 жылы 22 январында аны партиялык жактан акталган.